18 жаштан 45 жашка чейинки казакстандыктар Тек Орда программасынын жардамы менен суроо талапка ээ болгон IT кесибин алып, квалификациялуу санариптик адис боло алышат. Астана Хаб программанын 5-юбилейлик этабына арыздарды кабыл алууну баштады. Быйыл өлкө боюнча каттоодон өткөн IT мектептерде окутуу үчүн 3000ге жакын ваучер каралган. Катышуучулар үчүн программалоо жана дата сайенстан баштап жасалма интеллект, full stack иштеп чыгуу жана продукт менеджментке чейин 200ге жакын курстар бар. Окутууну онлайн, офлайн же гибриддик форматта өтсө болот. Ваучерлердин өлчөмү офлайн курстар үчүн 500 000 теңгеге чейин, ал эми онлайн жана гибриддик программалар үчүн 400 000 теңгеге жакын. Белгилей кетсек, 2022 жылдан бери Тек Орда программасы аркылуу 12,5 миңден ашык казакстандык билим алган. Натыйжада бүтүрүүчүлөрдүн 90% жумушка орношкон. Ал эми 3 миңден ашык катышуучу курстарды аяктагандан кийин кесибин толугу менен алмаштырып, IT тармагында карьерасын баштаган. У нас есть требования к школе. Бизде мектептерге коюлган талаптар бар. Башкача айтканда, Астана Хабтын резиденти мындай курстарды окутуу боюнча тажрыйбасы болушу керек. Ошондой эле биз текшерген окуу программаларына да талаптар бар. Бизде мектептерди тандоону жүргүзгөн жетиштүү компетенттүү комиссия бар. Алар сунуштаган программанын актуалдуулугуна, учурдагы маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү акыркы талаптарга канчалык деңгээлде жооп берерине жараша тандашат. Мектептер бир нече критерийлердин негизинде тандалып алынат.